Harekesiga Allah razı olsun. 2000 kilometrden gelip Saybay көңілім жетіп қалды. Мен бұл өзім этникалық қырғыз болсам да жүрегім қырғыз деп соғады. Мен 2013 жылы Бишкекке келіп оқып қалдым. Ошондан ары дальше ушул Кыргызстан мыйзамдарына кандай атуулук милдеттерим болсо баарын аткардым. Армиясына чейин барып келдим. Ошондо да тосулар көп болот экен. Төрөлгөн жериң каяк десең Өзбекстан деп жазып коюп турбайбы? Паспорт. Армияга барсак деле сен өзүң кыргыз, атың кыргыз болгон менен өзүң сарсың дейт. Дос балдардын арасында жүргөндө эле сен бар атың кыргыз болгон менен өзүң сарсың дейт. Күрөктө турулган сөздөргө уккандын айынан анан жазып көрөйчү кандай болот экен деп жазып бердик эле. Улуттун чачыранды жылдыздары, кыпчагы кармышы муңдустары. Сен сартсың кыргыз эмес десе деле арданбайт Андижандын кыргыздары. Балдарын жүзү нурдуу чимдене, кыздарынан акыл эстүү чыгат эне, кан манас басып өткөн ыйык жерде кыргыздардын төрөлүүсү күнөө эле. Кытайда да кыргызы бар, кыздары ширин сөздөрү бар, ырайымдуу, кечиримдүү жашыгары энелердин мээринин эритет таштыда. Кыргыздар жылдыздардан тараптыр да, Андижан өзбөктөргө караптыр да, басымтуу өз улутун сарт деп атап кээ бир акмак кемсинтүүгө жараптыр. Арданбайм, сыймыктанам, төрөлүп өскөн элим менен, каада салт үрп-адаптуу жерим менен, ал өзүм төрөлсөм да башка өлкөдө жашап келем, кыргыз деген демим менен. Жымыңдап жансын үмүт жылдыздары. Жашасын Өзбекстандын кыргыздары, чет өлкөдө окуп жүргөн уул кыздары бар болсун дегеле аалам кыргыздары. Машалла, машалла. Айтып алган жерим бар эле.